Экинчи бөлүм. Ошентип, мен мындан ары силерди таарынтканы келбейм деп ичимен чечим кабыл алган болчумун. Себеби силерди таарынтсам, анда ким мени кубантмак эле? Жанакы эле өзүм таарынтып алган силер эмессиңерби? Мына ушу себептүү чынында мени кубантууга тийиш болгон адамдардын кылганын көрүп, капаланбайын деп өзүм баргандан көрө жанакы катты жазууну оң көрдүм. Ал эми мен кубансам, бул силердин баарыңар үчүн да кубаныч болоорунан менин эч шегим жок эле. Ошол катты мен жаным кейип, жүрөгүм сыздап, көз жашымды төгүп жазгам. Анткенимдин себеби силерди капаланткым эмес, жанымдан артык көргөнүмдү билгизгим келген болчу. Ал эми араңардан кимдир бирөө башка бирөөнүн көңүлүн ооруткан болсо, ал менден көрө силердин баарыңардын көңүлүңөрдү аздыр көптүр оорутканын айтсам, мунун аша чапкандык болбос. Ал кишиге көпчүлүгүңөр аны жазалаганыңар жетиштүү болоор. Эми болсо тескерисинче, аны кечирип, жубатып койгонуңар оң. Антпесе кайгыдан көңүлү таптакыр эле чөгүп кетет. Андыктан суранам, ага силер аны сүйгөнүңөрдү билгизип койсоңор. Жанакы катты мен силерди сынап, айткандарыма моюн сунаар сунбасыңарды көрөйүн деп эле жазгам. Ал эми силер кимди кечирсеңер, аны мен да кечирем. Анын эмнесин кечирсем да, муну машаяктын бет алдында силер үчүн, шайтан силерди алдап кетпесин үчүн кылам. Шайтандын амал көйлүгүн биз жакшы билебиз го. Троас шаарына машаяк жөнүндөгү жакшы кабарды таратканы келгенимде, эге биздин мен үчүн бардык жолдорду ачып койгонун көрсөм да, бир нерсе тынчымды алып жатты. Троастан мен боордошубуз Титти таба албадым. Андыктан ал жердегилер менен коштошуп, Македонияга жөнөп кеттим. Бирок кантсе да Кудайга шүгүр, ал дайыма бизди машаяктын жетеги менен жеңишке жеткирип, биз аркылуу машаяк тууралуу кабарды аңкыган жыпар жыт сымал туш тарапка жайылтат. Ооба, биз машаяк Кудайга багыштап түтөткөн жыпар жыттуу заттын өзүбүз. Анын жыты куткарылуу жолундагыларга да, курут болуу жолундагыларга да тарап жатат. Бирөөлөргө ал өлүмдүн уулук турган жыты болуп келсе, башкаларга өмүрдүн аңкыган жыты. Андай болсо, Кудайдын бул кызматына ким жарактуу болуп эсептелет? Көпчүлүк окшоп, биз Кудай кабарын соодага айландырып, андан пайда табалы деген жерибиз жокко. Кудайдын жибергендери, машаяктын кызматчылары катары, ал бизди көрүп турганын билип, кайра анын кабарын чын дилибизден таратып жүрөбүз.